Yıllardan beri şu Akayip'ten beri keletken bizdin çarvada en çoğun çarvar olçuda sayızga belgili 100.000 koyu var. 1-Yanvar kaldık. Oşonun başkarması olup жүрген Zamir Mukaşıp menen karmaşıp çıntıkta tappay жүрөм. Oşol Zamir Mukaşıp Aykol kooperatив kılıp alıp, Aykol kooperativanın mal mülkünün bari meniki деп атат. Satılmagan eştiki kalgan жоқ. Ошондой эле тоң эмжеси бар болчу аныкындагы мал мүлкүнүн баарын, үйлөрүнүн баарын сатып, ошонун баары менчигимде атат. Элдер болсо жанагы таможнядан келаткан машинадан алса, биздин жанагы Мукашев дегенimiz 70 жыл эл жыйнаган байлыкты басып алып, менчигим деген ичимге күйүп атат да. Көптөгөн жерлери сатылып турат. Өзү 150 гектар жер алып алыптыр. Ошол эки чарбанын ордуна Айкол кооперативинин ордуна Элдияр деген жылкы заводун куруп алыптыр. Эгерде жеп ичпесе Элдияр деген жылкы заводду кайдан курат? Эгерде жеп ичпесе жана 150 гектар жерди кайдан сатып алат? Ошондой эле 150 гектар сатылып турат да. Мен ошо чындыкты айтып койгондугум үчүн, сеники туура эмес деп койгондугум үчүн 7 сапар кесилип, 2 сапар чыңгырууга жатып чыктым. Мени ушактап салды деп сотторго, прокурорго заказ бере берет, кестире берет. Мен ушул анан деле соттордун дагы мындай эмеси жок экен да, уяты жок. Ушу мен таза турган мени жогорку соттор кеспеди. Даттанууга жатпайт деп. Соттордо Сизди ошол кайсы иш боюнча соттоду жогорку сотко чейин? Ошо Мукашевди сеники туура эмес деп койгондугум үчүн мени ушактап салды деп кайра сотко берди. 7 сапар кесилдим. Түрмөсүнө жатып чыктым, штрафын да төлөп чыктым. Жок, ал сизди камаганда кайсы бир мыйзамдын чегинде кайсы бир статьяны коюп, кайсы бир күнөөнү койду. Эмне деген сизге күнөөңүз кантип? Эмне деген күнөөсү экенин ким билет? Мени ушактап салды деген эле статья бар экен. Азыр жакшы жаттай албай калдым. 27 болуш керек эле аягы. Ошону соттоп, дайыма ошол заказ берип соттоп берет да. Анан ошол биздин айылда караларыбыз бар да, мына эрекеттерибиз, үй бүлөбүз менен эрекетпиз дегендер бар. Тоң районунда жанагы эрекетибиз кандай болсо, бизде да ошондой бар. Тоң районунда мындай да. Илгертиден айтчу да, кийин ачын айтса тоң, тамса оканчивается закон деген бар болчу илгери. Азыр деле ошондой биздин айылда. Ошо Мукашев заказ берип тилерге 4 кабыргамды сындырып, Бишкекке чейин мüşөккө башыма кийгизип, 3 бир тууган алып келген. Тоңгатаров Бакы, Тоңгатаров Абай, Тоңгатаров Азаматтар деген бар экен биздин айылда. Алар жалаң бирөөлөрдүн кафесин тартып алып атышат. Үй бүлөсү менен сабап. Айдынкөл деген кафеси бар болчу, Акматова деген аялдын. Ошонун кафесин тартып алды. Ошондой эле жалган мендей болгон да бирөөлөрдү сабап бир топ эме кылып атышат да. Анан дагы андан тышкары ошол биздин айылда бизнес жасап атышкан машина бар болчу, ошол товарга кетип атса, ошондо тоношконушулар болуп калып атат да. Анан мен бир топтон бери ошол 30 жылдан бери асылып жүрүп чындыкты таппай койдум. Анан жакында ошол мен кармашып жүргөн коррупционер Мукашевди 9 күн камаптыр. Ошондон кийин кичине жылыш болобу деп мен талай сапар арызданып келдим, бирок жыйынтык таппай койгом да. Ошондон кийин ошентип арызданып келип атам азыр. Урматтуу Ташиев Камчыэгиним, урматтуу Садыр Жапаров иним, давай ушу мени 70ке чыккан кишини, 80ге чыккан адамды коргулбай кабыл алып койгулачы айылдар. Мен ошондон дайыма кор болуп кеттим. Менин үнүмдү уккан киши жок. Далай Жапар кайрылдым. Баары эле мынтип жазышат да. Сенин арызың каралбайт, дубликат деп берип атат. Мына баары прокуратура да берип атат, ГКМБС да берди, президенттик аппарат да берип атат.
Ошо бизде калыстык болбой атат да, ошол тиги илгери ошол Бекназаровдун кандай экенин билем, кимдин Текебаевдин ким экенин билем да, жанагы Акунун да Бакырын да билем да, ошо арызданып жүрүп баарын кандай экен кишилерин билем. Ошолордон бирөөнүн да жыйынтык чыккан жок. Бир мисал келтирип кетейин. 2009-жылы Бекназаров менин үйүмдө болгон. Ошол жанагы СДПКнын курултайы болот деп түптү. Анан биз ошол убакта менин үйүм кененирээк үй эле. Анан ошол убакта биздикине бир жылкы союп, биз коноктогонбуз ошондо. Анан негизи приватташтырган туура эмес экен. Биздин оолубузга жанагы Талгарбеков, анан Акаев калыптыр да. Бүт чарбалардын баарын талкалап салып, акмагыбызды чыгарыптыр. Бизде Туздуу көл деген бар болчу. Ошол жерге Туздуу көлдү Мамыров дегенге бериптир. 10 гектар жер менен Туздуу көлү менен ошо 10 гектар жер менен Мамыров деген шаарды иштеген. Биз айылдан 20 сотук жерди бир жерден ала албай жүрсөк, ал 10 гектар жер берип койгон. Анан детсаттардын баарын саткан. Ошонун бирси детсатын айтып коеюн, Ортарык деген. Мукашев саткан. Ошонун бир детсатын айтып коеюн, Ортарык дегенде бир детсатыбыз бар болчу. Ошондо Макеева Венера деген өзүнүн бир жакшы көргөн аялына берип коюптур. Ал кайра бирөөгө сатып, анан кайра айыл өкмөтүнө сатып, булар дагы детсаттарда бизнес кылып жүрүшөт да. 3 детсатыбыз бар болчу, үчөөнү тең сатып ийген. Сырттагы мектепти талкалап сатып ийди. Өрттөнүп кетти деген ой мененчи. Ал сырттагы мектебин эмне деп, кирпичени чейин өрттөнүп кетпек беле. Баарын талкалап сатып, ошол элде азыр биз өкмөтүбүз детсат мектеп сала албай атса, баарын талкалап сатып атат. Ушундай жерлерибиз бар да. Анан мындан бир 3-4 жыл мурун мактаныччу ошо эрекетибиз дагы тиги коррупцияны Мелис Турганбаев биздин таянган тобубуз. Каптагаев биздин таянган тобубуз. Анан Рыспаев деген депутат бар болчу, ошол биздин таянган тобубуз. Мал мүлктөрүн берип, малдарын бактырып атсак, эч кандай силердин алганы жетпейт деп мактанчу. Экөө тең. Анан азыр малдар барбы жокту билбейм. Илгери бактырчу малдарын. Ушундай колдун ардан келсе айланайын Садыр, айланайын Камчек мени кабыл алып койгула, менин үнүм коюп койгула. Мен Кудай күнүм жетчиде эмес, жоктугунда силер окуп койгулачы. Кор болуп жүрөм. 8 сапар кечирип, 2 сапар чымырууна жатып чыктым. Ошонун азабынан. Бул тиги мен ушактап салды деп эле заказ бере берет, ал кесе берет. Ирекеттерди 4 кабырганы сындырып, Бишкекке чейин алып келишкен, сотко берсем, прокурор отурга берсем, сенин оор кылмыштарга жатпайт, убактысы өтүп кетсин деп карабай койушкан. Ушундай бизде тоңдо чындыгында закон жок болуп атат да. 2018-жылы ошол жана Абай деген эме Бишкектен кармалат. 28 пенсионерди алдап, биз Путинден келдик деп алдап, 28 кишини алдап, пенсияларын алдап алган болот. Ошол эрекет жана. Эрекет жана Абай деген эме. Анан телевизияден көрсөтөт бизге. Моундай киши кармалды. Кимиңердин эме арыз-мунуңар болсо кайрылгыла дейт. Анан биз кайрылганбыз. Биздикини деле басып салды. Акчаң болсо таңкасың, акчаң болбосо маңкасың болгон заманда жашап келбедик. Анан ошо Абай кутулуп кетип, башка 8 кесилди. Анан Абайдын өзү эч жерде иштебейт. Кадимкидей эле жанагы каралардын жанагы Көлбаевдин оокаттары кандай болсо так ошондой. Кашарды алган, малды алган,
үйдü салган, 5 katını var. 5 menен жасактайт деп уктум. Анан 5-ünün шаарда үйү бар. Ошо Мукашевка тийишесиң деп мени сабашты. Айкол кооперативинде мурунку Ленин колхозунда кийин кооператив болду. 1987 жылдан баштап 2012 жылга чейин төрага болуп иштедим. Эми Жайыков боюнча бул көпчүлүктөр билип калды экөөбүздүн мамилебизди. Бул киши илгери автобазда водитель болуп иштеп жүрүп пенсияга чыккан. Жайыктын арызы боюнча бүт органдар текшерип чыкты бир канча ирет. Эми 150 гектар деген бул андай эч нерсе жок. Экинчиден Айдын-Көл боюнча мен эчтесем жок. Айдын-Көл илгери бул райпонун карамагындагы чоң соода борбору болчу. Ошол жөнүндө айтып атат. Эми бага эч кандай мен тиешем жок. Жайыктын кооперативдин ишине да кирише турганда эч кандай акысы да жок. Анткени кооперативде же үлүшү жок, же мүчөсү эмес, ага тиешеси жок. Эми убара кылып келатат, өзү да убара ушундайлардын бири эле көнүш. Буга эл да көнүп бүттү, биз да көнүп бүттүк.